Assalamu alaikum. Menin жашым 72'de. Namaz okuganda adaşıp ketem. Kayradan okuymun. Oşonu aytıp koyuçu. Rahmat balan deydi. Urmаттуу apa, namaz adaşıp ketseniz bol jolda bulap kete beriniz. Baştan okuwanız bol jolda bulap kete berseniz sizge jarayı beret. Oşol bol jolda bulap kete beresiz. Men özüm Jalalabattan bolom. Meni suroom, men gelecekte din alımı bolgum gelet. Birok ata-enem menden başka nerseni kütüp jatышат. Bişkekte üniversitette okuyum. Birok bir eceden dinden talim alam. Ata-enemdin kabары jok. Özümdün kaalom boyunça keteyimbe? Ji ata-enem dimbi? Ata-enem aytpay sabak alıp жүрүшүm туура. Ата-энең aytpay sabak alsаң туура. Ата-энең бардык эле сабактарыңы билбейт, ошон үчүн ала берсең болот. Бишкекте жүрүп атпайсың манс деле. Kүйөөм актер, режиссер, ал ар кандай киного тартылат жана кино тартат. Бул кесипке кандай карайсыз? Эгерде ошол мындай бир шариаттын чек арасынан чыкпаган болсо, албетте бул жакшы өнөрлөрдүн катарын толуктайт. Карышкырдын этин дарылыкка жесе болобу, эгер башка дары жок болуп, анан ошол ооруп калып, ушуну жесең гана айыгасың деп табыптар айтса болот, болбосо болбойт. Эгерде арамдан табылган акчага ажылыкка билбей туруп жиберген болсо, бирок билбей күнөө экенин, ажылыкка барган адам билбейт кандай акча экенин, барган адамдын ажылыгын Аллах Таала кабыл кылабы дейт. Эми Кудайым өзү билет. Адал акча менен баргандыгын деле Кудайым өзү билет, биз так билбейбиз. 2013-жылы жолдошум экөөбүз баш кошконбуз. 2014-жылы кызыбызга 1 ай болгондо жолдошум башка бирөө менен никес жүргөнүн билип, ошол себептен урушуп, ата-энелерибизди чакыртып, ошолордун көзүнчө бири-бирибизге жашабайбыз деп 2 жолго түшкөнбүз. 4 айдан кийин кечирим сурап келип, азыр чогуу жашайбыз. Ортодо бир кыз бир уул бар, ошондо талак түшкөн болобу дейт. Жашабайбыз деп айтылынса, талак деп айтпаса, анда бир талак байын түшкөн болот. Бара менен 4 айдан кийин келсе, нике кыйып жашасаңар болот. Нике кыйып жашасаңар болот. Бир талак түшкөн болот, нике кыйып жашасаңар болот. 12-10 жаштагы балдарым, кыз, уул кыз дейт. Орус тилинде диний илим алышчу Москвада. Азыр бул жактан улантканга издештир таппай жатабыз орус тилди. Орусча таалим өткөн дөрдөн кабарыңыз болсо бөлүшүп коесузбу дейт. Орусча таалим өткөндөрдөн орус мектептер, орус класстар бар. Найыма бакчада орус класстары бар. Орус мектеп, ошого барсаңыз жакшы болот. Найыма мектебине барыңыз. Биздин жардамчылар сизге телефон номерларын беришет иншалла. Баланын көкбет болгонун кантип токтотсо болот? Кандай сүрө окуш керек? Эгер кыз көкбет боло турган болсо, анда айтыш керек, бул көкбеттик эркекке бир аз жарашкан, аялга такыр жарашпайт деп, ошону калтырганга аракет кылыш керек. Анан дуа кылыш керек көкбет болбосун деп. Али жигиттин көктүгү жакшы эле болот. Жакындан бери чач боек боюнча краска менен болот деген туура. Мен хына менен эле болот деп билчүмүн. Ошону айтып коесузбу дейт. Хына эң жакшы. Краска чачка зыян алып келет, бирок кээ бир алымдар краска менен боесо зыян тийбейт деп жүрүшөт, бирок хына жакшы. Карызга акча алып 4 айга дааватка чыкса болобу? Шарты жок болсо, аялы квартирада болсо. Дейт. Үйдөгү квартирада шарт болот да, квартирада жашайт деген шарты жок деген сөз эмес. Эгерде квартирасы жылуу болуп, анан тамак ашын камсыз кылып берсе, эмне үчүн болбосун деген сөз. Сөз особняк алып чыгыш керек деген шарт жок го. Жолуктагы официант болуп иштешине кандай карайсыз? Эркек таралган адамдар тейлейт, иштейин деп ойлонуп жатам. Болот, арак ташса болбойт, тиишкенге жол бербеш керек, күндүз иштесе болот, жолугун салынып алып. Багымдат намазын окуп, кирпигиңди боеп алсаң, бирок дааратың бузулбаса, кайра бешим намазын даарат албасын окуса боло береби? Болот, ооба. Эгер кирпикти боеп алса, даарат бузулбаса, анан кайра бешим окуса боло берет, ооба. Бирок көчөгө кирпик боеп чыккан жакшы эмес. Мен башында дегенде мектепке жолугу жок баргам. Канча бир күндөн кийин жолук салындым. Мектеп директору көрүп калып чечтеп жатат. Эмне кылсам, кандай фатва бересиз дейт.
Бул боюнча ошол мектеп директорун сотко берсеңиз, соттары аны ишин ордунап келип коет иншалла. Keçiresiz, men sizge orçundu maселе боюнча кайрылайын дедим эле. Башынан баштап түшүндүрсөм, менин жүрөгүмдө хижап кийүү, намаз окуу ниети бар эле. Ооба, Аллахым берген буйрукту аткарып жатам иншалла. Бирок жолу кийгеним 6 күн болду. Мурун кийчү эмесмин. Мектеп мугалимдери туура эмес кабыл алып атышат. Мурун жолугу жок эле жүрчү эмес белең. Эмне оронуп алдың деп чечкиндешти. Мен ичимен Аллахнын буйругунан баш тарта албаймын. Мылтык такаса да жолугумду чечпейм деп Аллага убада бердим. Дагы эле убада берип келем, өмүр бою чечпейм жолук деген. Убаданы бузбайм. Ата-энем каршы болсо да кие бердим, дагы эле каршы. Учурда 10 класста окуйм. Эми мектепке кантип барам? Мектеп директору чеч деп жатат. Эми эмне кылсам болот? Же болбосо Бишкекте медреселер таап бересизби дейт. Урматтуу бир тууганым, ошол биякта бар экен. Медресе боюнча телефонуң бар экен, сага маалымат берүүгө аракет кылабыз эгер кааласаң. Бирок школду азыр эми орто жыл болуп калды, азыр деген жарым жыл болуп калды. Медреселер сентябрда кабыл алат. Сен жолук чечпе, мектеп формасынын үстүнө жолук салын. Эгерде мектеп директоруна эгер дагы ушинтип айтсаңыз, анда мен муфтиятка барып сизди сотко бергенге туура келет. Жолук чечиш керек деп кагаз жазып бериңиз, мен ошол кагаздын негизинде адвокатка барып сотко беришим туура келет айтып көрсөң. Анан биз сотко беребиз иншалла аны. Ошол мектеп директору айтса, мейли кагаз жазып бериңиз де, эгерде кагаз жазып бербесе, анда мен сотко берем деп айт. Мутакалим фондуна барсаң, ошол жакта бир эжеке бар, Жамал деген, ошолор сотко берет иншалла.